Уят болуп каласыңар, тынч болгула. Садыр Жапаров Кемпир-Абад боюнча билдирүү жасады. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Президент өз билдирүүсүндө талаш болгон жерлердин 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирди. Чындык эшикке чыкканча, калп дүйнөнү эки жолу айланып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, бул кайрылууну жасаганга аргасыз болуп турам. Кече күнү өзгөнгө барып, эл менен жабык эшик артында сүйлөшүп, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны такташуу маселесин адамча түшүндүрүп бердим. Биз залга батпай калдык деген 300дөй кишини экинчи этап менен залга киргизип, дээрлик бир күн эртең мененки саат 10:00дөн баштап кечки саат 17:00 чейин 7 саат бою так документтер, илгерки келишимдер менен түшүндүрүп бердик. Эмне үчүн жабык эшик артында карап жатканыбызды дагы адамча түшүндүрүп бердик. Кудай буйруса жакын арада келишимге кол коюлуп, парламенттен өтүп, келишим бузулгус болуп бекигенден кийин кайсыл жерлер бизге өткөндүгү ачыкка чыгат. Жалпы эл чыдап күтө тургула. Негизинен талаш жерлер дээрлик 99% биз тарапка өттү. Кемпир-Абадты буга чейин толук Өзбекстан тарап көзөмөлдөп келсе, эми мындан ары 50-50дөн үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүп, плотинаны чогуу башкарабыз деген келишимге келдик. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900 горизонтко түшүрдүк. Ошондо көлдүн жээгинен 1246 гектар жер бошоп, бизге өтүп жатат. Ал жерде ошол жерде жашаган элибиз төбөлүк айыл чарба багытына колдонушат. Калган чек ара жерлери боюнча мен жогоруда айткандай кийин угасыздар. Сүйүнүч, кубаныч менен кабыл аласыздар. Бизге рахмат айткандан башка эч бир доомат арта албайсыздар. Биз 1 сантиметр жер берген жокпуз, тескерисинче алдык. 100 жылдан кийин дагы биздин эмгек, биздин чечим ак жана Кыргыз мамлекетинин кызыкчылык үчүн болгонун тарых тастыктап берет. Биз каркыра, төрт көчөнү берген чыккынчылардан эмеспиз. Ошондуктан Кемпир-Абадтын тегерегине чыгып алып, бузукулук кылып жаткандарга катуу эскертем. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла, тартип сакчыларына буйрук берем. Элди козутабыз деп, бузукулук кылып жаткандарга мыйзам чегинде катуу чараларды көргүлө. Эркелегендин дагы чеги болот. Чектен ашып кетишти. Залга батпай калдык, биз түшүнбөй калдык, маалыматыбыз жок деп жалган сүйлөп, боз үй тигип жаткандар өзгөн акимчилигине келгиле. Күнү түнү дебей ар бир жараныбызга документтер менен баарын көрсөтүп, түшүнүгү жок болсо дагы мээлерине куюп түшүндүрүп беребиз. Кечеки жыйындын аягында добушка салганымда адамча түшүнгөндөр колдоп беришти. Добушка койгондо залдын баары макул, 8 киши каршы болду. Албетте каршы болгондор кимдер экенин, эмне максатты көздөп жаткандарын жакшы билебиз. Андай арам ойлуу максатыңардан кайткыла. Бийлик башына келип, 30 жылдан бери ашкере эркелеп жүрүп, мамлекетибизди жок кылып же толук көз караны мамлекетке айлантып ала жаздаганыбызды көрдүм. Андайга жол бербейбиз. Жакын арада баары бүтөт, ачыкка чыгат. Ошондо чек ара маселеси 99% биздин пайдабызга чечилгенин билип, өзүңөр эле эл алдында уят болуп каласыңар туугандарым. Тынч болгула деп жазды Садыр Жапаров. Булак супер кечи.